Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн өзгөчө маек болмокчу, өзгөчө конокту чакырдык. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Майрам Жалаловнаны бүгүн ошо миграция темасында бир кененирээк мекендештерге маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Бул ошо Москва жана Москва обласы эмес, бүтүндөй Россия Федерациясында жүргөн мекендештерге өтө бир маанилүү, пайдалуу маалымат деп ойлойм. Саламатсызбы, Майрам Жалаловна, куш келипсиз. Саламатчылык. Азыркы ошол актуалдуу тема болуп аткан реестр маселеси, ошондой эле мына жаңы мыйзамдар чоготпай 30-июндан баштап РУ1 менен кириш керек. Ошондой эле сим карталар жакында култанат дейт мекендештердин. Карталар блок болуп атат. ОМСтерди кайсыл жактан бекер алат. Сиз көбүнчө мына кароосуз калган балдар үчүн социалдык боюнча иштейсиз да. Ошол жөнүндө да бир толугураак бүгүнкү эфирде мекендештерге жеткирели маалыматты. Азыркы учурда биздин каналга көбү кайрылат. Мына реестрге түшүп калдым эле. МВДга өтө албай атам, кандай өтүү жолдору бар, мамлекеттен кандай бизге жардам көрсөтүлөт деген дагы мекендештерибиз бар да. Ошон үчүн атайын сизди бүгүнкү студияга конокко чакырдык. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Ооба, жалпыга көпчүлүккө бүгүнкү күндө маалым болуп калды. Маалым болгондой, Россия Федерациясынын президентинин 2025 жылдын 28 апрелиндеги номер 272 жарлыгына ылайык бүгүнкү күндө Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандардын жүрүү мөөнөтү, мыйзамдаштыруу мөөнөтү ушул жылдын 10 сентябрына чейин узартылды. Эми азыр мекендештерибиз көпчүлүгү мына госуслугадан өчүт ала албай атыптыр, же болбосо МВДга барып бир апталап, 2 апталап бир убактысын кетирген мекендештерибиз дагы бар экен да, документтери туура мекендештер. Ал эми туура эмес мекендештерибиз документтерин кайра мөөнөтүн узарта албай атат да. Ошолорго бир кандай кеңеш берет элеңиз? Ооба, бүгүнкү күндө биз ушул эле өзгөртүүлөрдү жаңы киргизилген мыйзамдар боюнча колдон келишинче мекендештерге жеткирүүнүн аракетинде болуп жатабыз. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Ушундай эле түшүндүрүү иштерини Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кызматкерлери тарабынан, региондогу башкы консулдук бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан дагы тарап атат социалдык тармактарга. Ошондой эле диаспора өкүлдөрү дагы элге жеткиргенге аракеттенишүүдө бүгүнкү күндө. Ошондой эле биз дагы Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү тарабынан жетекчи жана ошондой эле биздин кызматкерлер тарабынан социалдык тармактар аркылуу, Telegram каналдар аркылуу, WhatsApp аркылуу ар бир региондогу мына жердештерди WhatsApp'тары бар. Ошол WhatsApp'тар аркылуу биздин 7 областка жеткирүүнүн аракетинде болуп жатабыз бүгүнкү күндө. Ошол жерде тактап айтып кеткен эми урматтуу мекендештер, негизгиси эле өзүңүздөргө кайдыгер карабасаңыздар, эмне биринчиден өзүңүздөрдү текшеришиңиздер керек. Бул mvd.ru расмий сайтында текшериңиздер өзүңүздөрдү. Эгер ошол жерде реестр контролируемых лиц деп коет, ошол жака түшүп калган болсоңуздар, анда значит өзүңүздөрдү ушул реестрден чыгаргандын аракетинде болушуңуздар керек. Ал үчүн отдел по вопросам миграция жөнүндө маселелери отделине барып, бөлүмгө барып, ички иштер министрлигинде жайгашкан. Ошол жактан документтер менен барыш керек. Болгон документтерин чогултуп, эми биринчи эле баягы баарыбызга белгилүү, буну биздин урматтуу мекендештер баарыңыздар эле билесиздер. Ошол эле Сахарова манжа издеринен өткөргөн, медициналык кароодон өткөн, сүрөткө тартуу процедуралардын баарын өтүшүңүздөр керек. Сөзсүз түрдө регистрацияңыздар болуш керек жана ошондой эле эмгек келишим документиңиздер болуш керек. Бүгүнкү учурда, ушул азыркы учурда көпчүлүгү эле ошо эмгек келишими, трудовой договору базада жок, же болбосо ондой трудовой договору жок иштеген мекендештерибиз
реестрге түшүп карталары блок болуп эч кандай бир соода кыла албай атат дагы да, бир магазинден да бир нерсе алганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Андан сырткары реестрге түшкөндөрдү жумуштан дагы кетирип атыптыр да азыркы учурдачы. Ошондой маалыматтарды айтып атышат, бирок деген бүгүнкү күндө ушул указдын негизинде биз түшүндүрүү иштеринде ошону жеткирип атабыз. Мурдагыдай кирди чыкты кылбайсыздар, кирди чыкты кылбай эле ушул жерден эле өзүңүздөрдү мыйзамдаштырып алыңыздар деп. Эми баягы эмгек келишимди кээ бир жарандар ачык деле айтып атасыздар. Сатып алганбыз деп айтасыңар, бир башка жактан алганбыз, тааныштардан алганбыз дейсиздер. Ал жарабайт. Бүгүнкү күндө ошо мыйзамды бузбаш керек. Сатып алыңыздар, өзүңүздөр официалдуу түрдө иштеңиздер, ошол иштеген жерден эмгек келишимди сөзсүз алышыңыздар керек. Анан мына кирди чыкты кылып келип дагы реестрге түшкөндөргө мына отказ регистрацияга барса 3 айга коебу же 9 айга узартабы отказ келип атыптыр да. Алар эмне кылыш керек ошо документтерди 10 январга чейин турлаш үчүн? Биринчиден булар ошол айтылгандар барганда отказ келип атат деп онлайн кайрылгандар болуп атыптыр. Анан ошол мезгилде кээ биркилерки кандайдыр убакыттан кийин чыгып калгандар болуп атат, чечилип атат маселеси. Болбогон чакта биз кайрылдык, мына бир жолу, эки жолу ушунча күн өтүп кетти дегендерге биз айтып атабыз. Ошол үйдүн ээси менен чогуу баргыла депчи. Үйдүн ээсин жетелеп барып эле мынакей ушул регистрацияда ушул жерде деп өзү келишсин деп атабыз да. Баягы хозяин өзү баргандан кийин ал жерде проблема болбойт, ал чечилиш керек сөзсүз түрдө. Онлайн үчүн отказ келип атат. Онлайн үчүн көпчүлүктө отказ келип атат деп атат. Ошондой мезгилдерде биз айтып атабыз, анда хозяинден сураңгыла депчи. Суранып, мына жетелеп баргыла, мынакей биздин чын эле хозяин подтверждать этет да, биздин үйдө. Анан биздикилер мына коркуп барбай атат да, биз барсак депорт кылып бербейби, выдворение кылып бербейби деп атат да. Негизи ошондой кылабы же кылбайбы? Ошол жөнүндө бир маалымат берип койчу. Жок, депорт кылбайт, урматтуу мекендештер. Эгер барган жерде, ошол жерде чынында буга чейин мыйзам бузган болсоңуздар, ошол жерден штраф салынат. Штраф салат, бирок выдворение кылбайт. Кылынбайт. Штрафын төлөйт. Эгерде мурун выдворение депорт болсо кылат. Жок, ооба, мурда выдворение болуп, бизде андай окуялар да көп, чындыгындачы мурда выдворение болушуп, бирок ушу Россиядан чыкпай эле 5 жылдап жүргөн мекендештер да бар экен да. Анан 2 жыл мурда выдворение алгандар бар. Ал кезде баягы өзүн өзү контроль кылып, самоконтролируемый деп соттун чечимдери бар да, постановление сот. Ошого карабай эле жүргөндөр бар экен да биздечи. Анан экинчи жолу кармалгандан кийин уже, конечно, уже Сахарова. Ал президенттин указына кирбейт. Конечно, бул мыйзамды бузуп жүрүп атпайбы? Бул мурдагы болгон соттун чечимине баш ийбей ушул жакта жүргөн жаран болуп калып атат да. Бул сөзсүз түрдө через Сахарова кетет, выдворение болот. Азыр мага чалгандардын көпчүлүгү айтат да, мен азыр регистрациям базадан чыгып кеткен, реестрге түшкөндөн кийин. Азыр мен хозяин менен же болбосо өзүм МВД барсам, мени выдворение депорт кылбайбы деп үйүнөн коркуп барбагай жүргөн мекендештер аябай көп экен. Жок, андай кылбайт. Болгону штраф салат. Штраф салынат, бүттү. Эгер мурда выдворение болгон эмес болсо эле штраф менен. Биринчи жолу болсо штраф салат. Ооба, Ошон негизде квартира койгонго мүмкүнчүлүк бар. Регистрацияны. Ооба. Анан ушул жерде дагы бир айтып кете турган нерсе, вот урматтуу мекендештер, миграционный картанын арт жагында экинчи бетине ошол сөзсүз түрдө печатты койдурганды өзүңүздөр требовать этсеңиздер. Бул ошол 3 ай өткөндөн кийин 9 айбы же 6 ай узартканга гана. Мына көпчүлүк мекендештер бизге чалат дагы 3 айга келгенде дагы аркасына бастырыш керекпи дейт. Жок, 3 айга чейин сиздер бастырбайсыздар. 3 айдан сиздер 6 айга, 9 айга же 1 жылга узарткан мекендештерибиз бар. Ошол убакта сөзсүз миграционный аркасына печат басылыш керек деп айтып атат да. Көпчүлүгү биз жан келдик эле печатка косабыз деген мекендештерибиз дагы бар. 3 айлыкка жан келгендерге ал тиешеси жок. Бул ошол узарткандарга тиешеси бар деп мындай басалап келип айтсак. Ооба, эмгек келишимдин негизинде узартылган мекендештерге тиешелүү. Анан мына жаш балдар боюнча көпчүлүк мекендештерибиз мына жаш балдарга жаңы төрөлгөндөн 6 жашка чейин, 6 жаштан жогору деле Сахарова өтөт атпайбы? Көпчүлүк регистрация кылбайт экен, Сахарова алып барбайт экен. Ошонун негизинде булар дагы реестрге түшүп калат. Ооба, кичинекей балдар, 1,5 жашар балдарды реестрге түшүп калган учурлар азыркы күндө кездешип атат. Андайларда мага кайрылып атышат, звоноктор көп, балдар маселеси болгондо чалышат. Балдар өз ата-энеси кайсыл жерде регистрацияда турсаңыздар, ошол жерге балдарыңыздарды сөзсүз түрдө регистрацияга каттоого коюшуңуздар керек. 6 жаштан баштап балдарыңыздарды Сахаровадан өткөрүш керек. Ал деген мурда чындыгында ушундай көбүнчө өтүлбөгөн мезгилдер болгон экен, андай учурлар көп экен, бирок бүгүнкү
бүгүнкү күндө ушундай сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө өтүү керек болгондон кийин ушуну биз дагы сакташыбыз керек. Ошону түшүндүрүп айтып атабыз. Демек, документ жакта мүчүлүшсүз болгондор трудовой договору жок, эмгек келишими жоктор МВДга барып штраф төлөп, кайра башынан жумушка орношуп, документтерин 10 сентябрга турлаш керек. Ооба, 10 сентябрга чейин бүт баарын документтерин мыйзамдаштырыш керек да. Ошон үчүн жана да айтып кеттим эле, ошо өзүңүздөргө кайдыгер карабаңыздар, документтерди мыйзамдаштырып алгыла. 10 сентябрда эле эртең эле келип калат. Ай 10 сентябрга чейин бүтүрөт экенбиз деп жүрө бербеңиздер, урматтуу жердештер, мекендештер. Ушул июль ичи, август ичи бүтүрүңүздөр. 10 сентябрды деле күтпөңүздөр. Ушул сентябрда таптаза болуп эле бүт документтери так болуп, кыргыздарыбыздын баары ушу бир көйгөйү жок жашап калса аябай жакшы болот. Ана мына 30-июндан баштап дагы жаңы мыйзам кирбедиби? 30-июндан баштап келген мекендештерибиз 72 саат мурун өзүнүн бир тесттен өткөрүп, уруксат алып, анан кириш керек деген. Ошол жөнүндө бир мекендештерге маалымат берсек. Бул жөнүндө да акыркы мезгилде аябай кызуу талкуу болуп атат, түшүндүрүү иштери айтылып атат. Ар тараптуу ошол ооба Россия Федерациясынын өкмөтүнүн 7 ноябрь 2024 жылкы 15-10 токтомуна ылайык ошол жерде так көрсөтүлүп турат. 30 июндан баштап келаткан биздин мекендештерибиз 72 сааттан кечиктирбестен өздөрүнүн RUID мобилдик приложение аркылуу регистрациядан каттоодон өтүш керек деген ушундай требование болуп атат. Эгерде кандайдыр бир мындай срочно келе турган болуп калса, эгерде оору, мындай катуу оору менен ооруп калган же болбосо мындай жакындары каза болуп калган ушундай учурлар болгон болсо, анда 4 сааттан кечиктирбей сөзсүз түрдө ошо регистрациядан RUID-ге катталыш приложенияны каттоодон өтүш керек болот. Дагы суроо мекендештерден өткөндө комментарийге өтө көп пайда болуп турду да. Аны толтура койсо, билет алып алган мекендештер билетине күйөө экен, же унутуп калган, же толтура албай калса, же болбосо багы ошол мобилдик телефонду билбеген 70 жаш же 75 жаш бир аталар, апалар келип, алар билбесе отказ кылып кайра киргизбей экен деген дагы бир суроолор болуп тур да. Жок, андай болбойт. Негизи бул жерде көрсөтүлүп турат дагы эле. Бул деген эгер ошол регистрациядан өтө албай калган болсо, бул жаран бул Россияга кирбей калат деген ал негиз болбойт. Ал негиз болбойт. Бирок ушундай требование болуп аткандан кийин эми биздин жарандарыбыз өздөрү эле ушуну баягы каттоодон өтүп алса, бул жакка кирип келатканда таможня контролдон, контролдор болот. Ошол жерге келгенде кандайдыр мезгил, кандайдыр деңгээлде кыйынчылыктар болбойт. Кыйынчылык болбойт да, жеңилдик болот деп ошону түшүнөм да менчи. Бул демек бул 20 июлдан баштап уже приложение сатылат да. Ооба, бул орус тарап 20 июльдан баштап уже Play-маркеттерге чыгарат. Play-маркет аркылуу неме кылсак, жүктөсөк болот деп обещать этип атышат. Ооба, 20 ошо 30 июнда дагы келе жатат. Буюрса дагы маалыматтарды ага чейин чыгарабыз. Эми сим-карта боюнча 1 июлдан баштап бүт катталган мекендештердин сим-карталары өчөт деп атат да. Бир ошол жөнүндө дагы бир маалымат бере кетсек. Ооба, урматтуу мекендештер, 1 июлдан баштап телефондордун бардыгы блокко кирип калат, телефондорубуз иштебей калат. Ошон үчүн ага чейин шашылыңыздар. Мына уже июндун уже жарымына келип калдык. Сөзсүз түрдө госуслугадан регистрациядан өтүңүздөр, паспортуңуздардын переводу менен СНИЛС ушул документтер менен барып регистрация жасап, анан ал документтер бүткөндөн кийин ошол эле мобилдик операторго барасыздар. Мегафон болсо Мегафонго, Билайн болсо Билайнга барасыздар. Ошол жерден документтериңизди тактап текшерип туруп эле бат эле регистрация кылып берет экен. Мен бүгүн өзүм өтүп келдим. Мына ушул жакка келатканда, сиздер жакка келатканда Мегафонго кирип документтер менен бардык. Бат эле экен, бат эле бүтүрүп беришти. Ооба. Анан сиз көбүнчө мына кароосуз калган балдар боюнча иш алып барасыз. Россия Федерациясында жакында эле ушул соцсеттерден окуп калдык. 5 баланы кароосуз калган 5 баланы Кыргызстанга жөнөтүлдү деген. Ошол кандай кароосуз калган балдар? Көп катталабы? Ошол боюнча бир кененирээк маалымат берсек. Ооба, бул менин негизги маселем ушул балдарды биздин
кыргыз жарандарынын балдары, жашы жете элек балдар менен иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө жалпысынан мен 60 бала менен иш алып барып атам азыркы 5 айдын ичинде. Алардын ичинде ушу 8 бала Кыргызстанга кайтарылды. Бул баягы ата-энесисиз калган, кароосуз калган балдар. Калгандары турмуштун оор кырдаалына дуушар болгондор. Ошондой эле аялдар кээ бирде турмуштун оор кырдаалына дуушар болуп калган аялдар. Бул 5 бала боюнча кыскача айтып коеюн. Эми бул 5 бала боюнча ооба социалдык тармактарга чыкты. Бир баланы Питерден алып келдим, мен өзүм алып келдим. Бул деген баягы төрөлүп роддомдо ташталып калган бала. Дагы бир бала Москвада ушундай, тагдыры экөөнүкү окшош тагдыр, энелери таштап кеткен балдар. 3 бала, бул 3 бала боюнча ата-энеси менен жашап жүргөн эле балдар болчу, үй бүлөсү менен атасы, энеси болуп, анан булар ушундай бир кырсыкка учурашып калган, дуушар болгон. Бул ата-энеси келишпестиктер болуп үй бүлөдө. Ошо атасы апасын ошо бычак менен неметип, ошо бул аял каза болуп калды. Апасы каза болуп калып, анан атасы түрмөгө кетти. Бул 3 бала бүгүнкү күндө министрлик тарабынан кызматкерлер келип Кыргызстанга жеткирилди. Андан ары жакын туугандарына өткөрүлүп берилет. Азыр жылдын башынан баштап эле 60 ушундай мекендештер катталды бүгүнкү күндө сиздерге. Жаш балдар, бул жашы жете элек балдар негизинен. Көбүнчөсү эле урматтуу мекендештер айтып кетет элем, балдарыңыздарды Россияга жөнөтүп атасыздар, Москвага. 15 жаштан баштап эле иштеген балдар бар, андайлар менен кездешип атабыз, стройкада иштеп атышат. Ушул балдарга ал жактан сиздер доверенность берип эле бир агасына, эжесине, тайэжесине деп ушинтип эле кетирип атасыздар. Ошону менен келип, анан балдар иштеп, анан ушул балдар кечкисин өздөрү чыгып закон боюнча, бул жакта закон боюнча доверенность менен жүргөн балдар саат 11ден кийин көчөгө жалгыз чыкпаш керек. Эгер чыккан болсо 11ден кийин ошол жанында сөзсүз түрдө кимге доверенность берилген болсо ошол жанында же кишиси болуш керек. Ушундай себептер менен көбүнчө биздин балдарыбыз кармалып калып атат. Булар балдарды убактылуу жайгаштыруу борборлор бар, ошол жака Алтуфьевада 2 борбор бар. Ошол борборго апарып балдар жайгаштырылат. Андан ары МВД ички иштер министрлигинин борбору, алар көбүнчөсү өздөрү билет алышып Кыргызстанга жеткиришет. Жана ошондой эле социалдык министерствонун борбору бар. Ал жердеги балдарды көбүнчө ушу бизге келип суранышат. Биз консулдук бөлүмдүн жардамы менен кат алып, ошол негизинде барып, аларды чыгарып, анан бул жердеги ушу туугандарына, жакындарына өткөрүп беребиз. Урматтуу мекендештер, эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, мен атайын ошол эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинин номерлерин коюп койдум. Күнү түнү дагы иштеген номерлери бар, ошондой эле 9дан 6га чейин дагы иштеген номерлери бар. ОМС боюнча бир айта кетсек. ОМСтерди биздин мекендештерибиз бекер кайсыл жактан кайсы күндөрү алса болот. Эмнен негизинде? Урматтуу мекендештер, ОМС боюнча, бул маселе боюнча бизде келишим бар. 2 компания менен, Капитал жана Ингострах. Биздин жумушта, биздин отурган офисибизде улица Малая Полянка 7, строение 5. Ушул жерде понедельник күндөн баштап 5-ші күнгө чейин келсеңиздер болот, акысыз алынат. Документтериңиздер паспорт, СНИЛС, эмгек келишим, ушул регистрация түрдө. Ушул документтер менен келип, тапшырып алсаңыздар болот. Бекер. Бекер. Урматтуу мекендештер, ОМС алып алыңыздар. Бекер берилип жатат. Мен адрестерин, телефон номерлерин коюп койдум. Ошол дүйшөмбү күндөн жума күнгө чейин 9дан 6га чейин барып, ошол айтылган документтериңиздерди апарып, ал ошо 1-2 жуманын ичинде даяр болот, билесиз, 1-2 жуманын ичинде даяр болот. Ошол жактан ОМСтерди алсаңыз болот. Ал эми башка областта жүргөн мекендештерибиз дагы ушул компанияларга эмгек келишим менен ушул эле документтер менен кайрылышса болот, ушул компанияларга алса болот. Бекер. Бекер. Мекендештер, азыр өзүңүздөр ОМС жок больницага көрүнсөңүздөр, аябай чоң суммадагы акча болот.
Бул да бир пайдалуу бизге мүмкүнчүлүк. Мында Кыргыз Республикасында дагы өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр башка мамлекеттерге салыштырмалуу. Ошо эмгек келишимиңиздер менен регистрация, паспорт, миграционный карта, ошондой эле синылсдар менен барып, ушундай ОМСтерди бекер алып, ушул жерден больницаларга бекер лечение алсаңыздар дагы болот. Эгерде түшүнбөгөн суроолордор болсо, төмөндөгү номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Ал эми ушул даректерди да коюп койдум, ошол жактан ОМС алсаңыздар болот. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Ассаламу алейкум, Матушек Мекит катталуучулары. Бүгүн биз метро Люблинодогу эң сонун бир тойканага келип калдык. Элит холл деген. Мурунку аты бул Янтар тойканасы болгон. Азыр Элит холл деп администраторлору, ошондой эле көптөгөн бир ички дагы ауралар өзгөргөн десек болот. Бул жер жалпысынан 200 адамга ылайыкташкан тойкана десек болот. Бүгүн да 120га ылайыкташкан 50 жаш юбилей болуп жатыптыр. Дасторкондорду мен силерге бир сыра көрсөтө өтөйүн. Бул жерде той маракелердин бардык түрлөрүн өткөрсөңүздөр болот. Ошондой эле Куран окутуулар, деги эле көп жакшылык маракелер өткөрсөңүздөр болот. Азыр силерге бир дасторконду көрсөтүп коелу. Ушундай болуп өздөрү эң сонун деңгээлде дасторкондорду жасап берет, мына көрүп атасыздар. Чөлдөгө дагы ылайыктуу. Эгерде кой союп алып келсеңиздер, өздөрү бышырып беришет. Бардык бир шарттары каралган, мыкты музыканттар, тамадалар, ырчылар, бийчилер, камерачылар, деги эле бардык кызматкерлер дагы ушул жерден тапсаңыздар болот. Элит холл тойканасы сиздердин ар дайым кызматыңыздарда, дем алышсыз иштейт. Биздин каналдан албетте сиздер кайрылсаңыздар, арзандатуулар албетте бар. Көрүп атасыздар, мисалы 50 жаш юбилей болсо 50 жаш деп ушундай жасап берет. 60 жаш, 70 жаш, ошондой эле туулган күн, башка маракелерди, тушоо той, үй той, үйлөнүү той, көптөгөн бир кыргыздын жакшылык маракелери көп. Деги эле өткөрсөңүздөр, ушул тойкана сиздерге өтө бир капчыгыңыздарга дагы ыңгайлуу, башка тойканаларга салыштырмалуу. Бул жерде өтө арзан болгондуктан мекендештерге ушу сунуштоо иретинде келип калдык. Мына толук эле маалымат алып бердик. Ушул жака мына азыр бүгүнкү 120 орундуу 50 жаш юбилей алдында турат азыр. Негизи 200 орундуу тойкана экен. 200 адамга чейин батырып, жакшылык маракелер өткөрсөңүздөр болот. Куран окутууларга тойдон караганда арзан, албетте арзаныраак кылып берет. Музыкант жигиттер да берде мыкты, ошондой эле тамадалар, ырчылар, бийчилер, фотографтар, деги эле бардыгын ушул жерден тапсаңыздар болот. Телефон номерлерин коюп койдум. Метрого дагы жакын, метро Люблиного жакын жерде жайгашкан. Өтө сонун бир уютный десек дагы болот. Мындай парковкалары дагы кенен. Сиздерге азыр парковкаларына көрсөтүп коелу. Эч кандай платный эмес. Парковкалар кенен кое бересиздер. Кээ бир той каналарда билесиздер, парковкалар платный, акча төлөйсүздөр. Той бүткүчө эле 1000 сом, 1500 сом, 2000 сом төлөгөн айдоочулар дагы бар. Эң негизгиси бул жерде ошол авто коюучу жерлери акысыз. Көрүп атасыздар, өтө сонун бир тойкана десек болот. Тойкананын дагы өзгөчөлүгү сулуулук салондагы жайгашкан ичинде. Андан сырткары 100дөн ашык заказ берсеңиздер, атайын ресторан атынан баалуу белектер каралган, торттор, ошондой эле дагы күтүлбөгөн белектер 100 адамдан жогору ошол жерде буйрутма берсеңиздер, белектер дагы каралган, атайын ресторан атынан. Парковкалар кенен, ушул жака койсоңуздар дагы болот. Бул жактары дагы акысыз. Метро Маринодо, мен башында тура эмес айтыпмын, метро Люблинодо. Люблино метросуна да жакын, Маринодогу. Маринонун ушул 7-выходунан чалсаңар, уже 1-2-3 мүнөт эле жакын жерге жайгашкан. Бунун ичинде өзгөчөлүгү ошол сулуу салондагы бар, ошондой эле 100 адамдан жогору заказ берсеңиздер, атайын тойкананын атынан, Элит холлдун атынан сиздерге өзгөчө белектер